Саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн сиздер менен Жусуп Баласаган атындагы Кыргыз Улуттук университетинин педагогика факультетинин кыргыз тили жана адабияты бөлүмүнүн 2 курсунун студенти Сатыбалдиева Ирода, ФОКБ 118 тайпасы. Анда эмесе грамматикалык жактан сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөр аттуу темага көңүл буралы. Сүйлөм тизмегинде өздөрү сүйлөмгө мүчө боло албаган жана сүйлөм мүчөлөрү менен тикеден-тике же кыйыр байланыша албаган сөздөр учурайт. Башкача айтканда, бул сөздөр грамматикалык жактан сүйлөмгө мүчө боло албайт. Грамматикалык жактан сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөр төмөнкүлөр. Биринчиси сырдык сөздөр, экинчиси каратма сөздөр, үчүнчүсү киринди сөздөр. Анда эмесе биз ар бирине кыскача токтоло кетсек. Адамдын ички сезимин жана айбанатка болгон эрктик мамилесин билдирүүчү сөздөр сырдык сөздөр деп аталат. Буларга бали, пай-пай, бах, баракелде, ой, аи жана башка сөздөрдү киргизсек болот. Сырдык сөздөр маанисине карата эки топко бөлүнөт. Биринчиси ички сезимди билдирүүчү сырдык сөздөр, экинчиси айбанатка карата айтылуучу сырдык сөздөр. Ички сезимди билдирүүчү сырдык сөздөр кубанганда, сүйүнгөндө, өкүнгөндө, таң калганда, корккондо, кайгырганда жана башкаларда колдонулат. Мисалы: эх, чиркин, аи, бали, пай-пай, аттиң-ай. Айбанатка карата айтылуучу сырдык сөздөр айбанаттарды, канаттууларды айдоого, ошондой эле чакырууга карата айтылат. Мисалы: чүчү, түтү, өш-өш, чөйт-чөйт жана башкалар. Сырдык сөздөргө тыныш белгилердин коюлушу. Биринчиси сүйлөмдүн башында келсе, өзүнөн кийин үтүр коюлат. Мисалы: аттиң-ай, бул жердин кооздугун кара деген сүйлөмдө аттиң-ай деген сырдык сөздөн кийин үтүр коюлду. Экинчиси сүйлөмдүн ортосуна келсе, эки жагынан үтүр коюлат. Мисалы: койгокуй, антпе да балам деген сүйлөмдө кокуй деген сырдык сөздүн эки жагына үтүр коюлду. Үчүнчүсү сырдык сөз сүйлөмдүн аягына келсе, өзүнөн мурун үтүр коюлат. Мисалы: жеримден кетип баратам, жеңе желпи, кайыр кош. Эх. Төртүнчүсү сырдык сөздөр күчтүү сезим менен айтылып, сүйлөмдүн тутумунан бөлүнсө, сырдык сөздөрдөн кийин илеп белгиси коюлат да кийинки сүйлөм баш тамга менен жазылат. Мисалы: бах, чиркиндин таттуусун айтпа. Бах деген сөздөн кийин илеп белгиси коюлду. Ал эми киринди сөз айтылган ой, багытталган адамды же нерсени атап көрсөтүүчү сөз же сөз айкашы. Мисалы: ачыгын айтканда, албетте, ырас, сөзсүз, оболу, балким, жок дегенде, чындыгында, болгондо да жана башка сөздөр кирет. Киринди сөздүн тыныш. Биринчиси сүйлөмдүн башына келсе, өзүнөн кийин үтүр коюлат. Мисалы: арийне, ар бирибиздин алдыга койгон максаттарыбыз бар деген сүйлөмдө арийне деген киринди сөздөн кийин үтүр коюлду. Экинчиси сүйлөмдүн ортосуна келсе, эки жагынан үтүр менен ажыратылат. Мисалы: балалык айтор артта бүлбүлдөп калууда. Бул жерде айтор деген киринди сөз эки жагынан үтүр менен ажыратылды. Үчүнчүсү сүйлөмдүн аягына келсе, өзүнөн мурун үтүр коюлат. Мисалы: бара келсе болмок экен жок дегенде. Бул жерде жок дегенде киринди сөздөн мурун үтүр коюлду. Сүйлөмгө грамматикалык жактан мүчө боло албаган сөздөрдүн арасынан каратма сөз айтылган ой, багытталган адамды же нерсени атап көрсөтүүчү сөз же сөз айкашы болуп саналат. Мисалы: балдар, эртең экскурсияга барабыз. Бул жерде балдар деген сөз каратма сөз. Каратма сөздүн тыныш белгилери. Эгерде сүйлөмдүн башында келсе, өзүнөн кийин үтүр коюлат. Мисалы: элебез, сабагыңды кылдыңбы? Бул жерде элебез деген каратма сөздөн кийин үтүр коюлду. Экинчиси сүйлөмдүн башында келген каратма сөз күчтүү сезим менен айтылса, андан кийин илеп белгиси коюлат. Мисалы: Майсалбек, алда айланып созулуп кетейин балам-ай. Үчүнчүсү эгер каратма сөз сүйлөмдүн ортосунда келсе, эки жагынан үтүр коюлат. Мисалы: айткандай Гуля, сени кечээ мээрим сурап аткан. Бул жерде Гуля деген каратма сөздүн эки жагына үтүр коюлду. Эгерде каратма сөз сөздүн аягында келсе, өзүнөн мурун үтүр коюлат. Мисалы: уктап алайынчы апаке. Бул жерде апаке деген каратма сөздөн мурун үтүр коюлду.
Ушуну менен бүгүнкү биздин сабак бүттү. Саламатта калыңыздар жана сак саламатта болуңуздар.